Көмөк чордону 39 жылдан бери биринчи жолу толук модернизацияланды. Энергетиктердин айтымында бул оңдоп түзөө көмөк чордондун туруктуу иштөөсүн камсыздап, чыгымдарды азайтат. Теманы кабарчыбыз Актилек Гүлжигит кызы улантат. Фрунзе көмөк чордону 1978 жылы колдонууга берилген. Андан бери оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес. Адистердин айтымында жабдыктар абдан эскирген. Эми алардын бардыгы жаңысына алмаштырылды. Муну менен көмөк чордон толук жаңыланды деп айтууга болот. Модернизациялоого жалпы 172 миллион сом сарпталган. Энергия системасына көңүл абдан бурула баштады. Мындан ары эми биз эгерде бул оборудование алмаштырсак, мына мен айтып атпайм, 39 жыл иштеди да, дагы ушунча жыл иштеп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Могу азыр биз коюп аткан оборудованиянын баары тең 25 жыл өзүнүн иштеген мүмкүнчүлүгү 25 жыл. Көмөк чордонун кубаттуулугу 500 киловольтту түзөт. Аны модернизациялоону Азия өнүктүрүү банкы каржылаган. Банк бөлүп берген 38 миллион доллардын эсебинен дагы башка бир катар көмөк чордондор жаңыланды. Фрунзе көмөк чордону системанын жүрөгү катары эсептелет. Токтогул ГЭСинде иштелип чыккан электр энергиясы алгач ушул көмөк чордонго келет. Андан соң гана түндүк аймакка бөлүштүрүлөт. Жабдыктар Түркия өндүрүшүнөн чыккан. Алмаштыруу иштерин бул жердеги энергетиктер өздөрү эле аткарышкан. Алардын айтымында жаңы жабдыктардын орнотулушу менен авариялык кырдаалдар жоюлат. Оборудование все-таки... Азыр технология өнүктү. Эски жабдыктарды алмаштырууга чындыгында убакыт келип жетти эле. Азыркы реконструкциядан кийин авариялар болбойт деп үмүт кылабыз. Бул көмөк чордон Чүй облусун жана Бишкек шаарын электр энергиясы менен камсыздайт. Бүгүнкү күндө Фрунзе көмөк чордону Кыргызстандагы эң кубаттуу 4 көмөк чордондун бири. Актилек Гүлжигит кызы, Зарема Мусаева, Азамат Кадыр Токтоев, Коомдук биринчи канал.